Саламатсыңарбы? Темирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалими Паязова Зейнура Аязбековна. Анда эмесе тарбиялык саатыбызды баштадык. Биз үй бүлөбүз менен азыр биргеликте үйдө отурабыз. Үйдө отурганда балдар тазалыкты сактап, колубузду жууп, көчөгө чыкканда маска тагып, антисептик колдонобуз. Ал эми бүгүн өтүлө турган темабыздын аты, тарбиялык сабагыбыздын темасы балдар. Убакыт акчадан кымбат. Чын эле акчадан кымбат бул убакыт? Бул жөнүндө кенен түшүнүк алабыз. Ал эми сабагыбыздын максаты убакыттын жашоодогу баасын, маанисин түшүнөсүңөр, убакыт сезимдерин ойготуп, убакытты үнөмдөөнү үйрөнөсүңөр, тактыга тарбияланасыңар. Убакыт деген эмне? Убакыт бул адам баласынын жашоосун жөнгө салуу үчүн берилген баалуулуктардын маанилүүсү. Балдар, эң чоң жоготуу текке кеткен убакыт. Чындыгында эле убакытты текке кетирбешибиз керек. Ар бир минут бизге баалуу. Убакыт акчадан кымбат. Балдар, 1 минутада дүйнө жүзүндө 258 наристе жарык дүйнөгө келсе, 2700 китеп басылып чыгат экен. Ал эми адамдын жүрөк согушу 72 жолу согот экен 1 минуттун ичинде. Балдар, силер билесиңерби минут деген эмне? Бул 1 саатта 60 минута бар. Убакыт учкан куш. Убакыт акчадан кымбат. Акчаны табууга жана кайтарууга болот, бирок убакытты кайтарууга болбойт. Балдар, биз убакытты туура пайдалануу үчүн менин бир күнүм планын күн сайын түзүп, аны аткаруубуз керек. Убакытты пайдасыз коротууларга балдар, телевизор, телефон маңдайында көп отуруу, керексиз телефон сүйлөшүүлөр, күтүлбөгөн жерден конокко баруу, же болбосо конок келгенде убакытты пайдалана албай калат экенбиз. Убакыт акчадан кымбат. Ошондуктан балдар, билим алууга ар дайым шашылышыбыз керек. Убакытты текке кетирбешибиз керек. Саламатта калгыла.